Ататүрк паркы боюнча 43 гектар жерди мына азыр мэр туура кадам тарыхый чечимге баратат да. Анан эми мурунку мэрлер берсе, азыркы мэрлер бузса, ошол жерде сатып алып, үй турак жай салган жарандар кандай болот? Алардын укугу кандай корголот? Жок, бул эми азыр мэр өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып кыла турган ишин оюн айтты да. А бирок мыйзамдуулук боюнча мыйзам менен чечилет бул. Бузулабы, бузулбайбы, мөөнөттөрү кандай болду? Мэр өзү деле айтпадыбы? Тиешелүү органдарга кайрылабыз, сотко кайрылабыз деп. Аны жумуш убагында көрөбүз да карап. Менин сунушум мамлекетке кайтарыла турган болсо, ошол мезгилдеги мэрлердин баардыгын жоопкерчилик карап, ошол биздин жарандардын компенсация маселесини ошол мэрлерге жүктөш керек. Ал мэрлерди баарыбыз жакшы билебиз, баары доллару миллионерге айланып кеткен. Оюңуз кандай буга? Менин оюм сиз айткандай эле, бирок маселе бар. Ошол убакта берген мэрлер канча жыл өтүп кетти? 30 жылдай. Мыйзамда мөөнөт деген бар. Мен азыр жакшы көрүнүш үчүн жоопко тартыш керек, камаш керек деп коюшум мүмкүн. Бирок мен антип айта албайм. Эгер мөөнөт өтпөсө, убагы болсо жоопко тартабыз. Сиз айткандай чыгымдарды өндүрөбүз. А эгер мыйзам жол бербесе, мыйзам, принцип. Биз мыйзам жол берген жагын карашыбыз керек да. Негизи эми азыркы иштеп жаткан бизге, сизге жана башкаларга сабак болуш керек. Келечекте ушундай жолго барбашыбыз керек да. Анан ички иштер министринин башкы тергөө башкармалыгынын жетекчиси Жумабаев Азамат Аскарович барбы бул жерде? Саламатсыз, Узбек Исламович. Бул жерде ички иштер министринин тергөө башкармалыгынын башчысы Исмаилов Алтай Нуралиевич отурат. Бизге бир топ жарандар кайрылып атат да, шылуундардан алданган жарандар. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат, жүрбөй жатат, пачкалап жатат. Эч кандай жылыш жок да, бул алдамчылык боюнча. Мен фактын айтып берейин, 2 жаран кайрылды мага. Ломбардчиктерге үй жайларын, турак жайларын